Мен сиздерди дагы бир жагынан жакшы түшүнүп атам. Азыр чынында мындай конкреттүү чечим кабыл алып, туура багыт табыш бир аз кыйыныраак да. Эмнеге дегенде, сизди секунда сайын ар кайсы жактан маалыматтар атака кылып атат да. Ученыйлар изилдептир. 20 жыл мурун бир күндө адам бир 6000 тегерегинде 6000дей информация маалыматка кабыл аткан да. Көргөнү бүт бардыгын кабыл алып 6000 информация кирчкен. Азыр 20 жылдан кийин ушу бир күндө 30.000 информация кирип турат экен да. Ал мындай сиз өзүңүз деле билбейсиз, көтүп баратасыз, тигинтип баратасыз, кофе ичип атасыз, чай ичип атасыз, жолдон кетип баратасыз, метрого кирдиңиз, машина айдап баратасыз, иши кылып ар бир секунда сайын ар кандай маалыматтар кире берет экен. И ошол мээ информацияны фильтрдеп атып чарчап калат экен да. Ошондуктан сиз даже мээңизди иштеткиңиз келбей, ойлонгуңуз да келбейт экен да. Сиздин көп эле отвлекающий фактор деп коет. Ошо отвлекающий факторлор өтө көбөйүп кетет экен. Элементарно бул видеону көрүп атасыз, сообщение келип атат, бирөө жерден бирдеме деп атат. Мээм чарчап кетти, бул Инстаграмга кире коеюнчу деп атасыздар. Иши кылып сиз алдыга кадам жазайын десеңиз дагы сизде отвлекающий нерселер өтө көбөйүп атат да. Ошондуктан ар бир мындай сабак алып атканда кандайдыр бир отвлекающий факторлордон алыс болуп, анан мындай кунт коюп, колуңузга тетрадь ручканы кармап алып, серьезно мындай аткарышыңыздар керек да. Сиздерге дагы ушул тандооңуз бир аз оңоюраак болуш үчүн мен сиздерге жакшы бир формуланы айтып берейин. Адам 4 көз караштын типтери менен жашайт да. 4 көз караштын 4 түрү болот. Ошо төртөөнүн бирөөсүн сиз өзүңүзгө калыптандырып алып, ошол көз караш аркылуу сиз жашап атасыздар да. Азыр мен сиздерге айтып берем, ошол жерден өзүңүздү табасыздар. Эгерде өзүңүздөргө ачык сиз кайсы квадратта экениңизди аныктап алсаңыздар, ошол квадраттан чыгуу жолун дагы мен сиздерге айтып берем да. Бул сиздерге өтө келечекке туура жол багыт алып келе турчу матрица да. Азыр тетрадь ручка менен моундай геометрический формула тартасыңар да. Билесиздер да, x, y уравнение деген болгон. Анан өйдө жагы берүү болот, ылдый жагы алуу болот. Канчалык көп бере аласыз, канчалык көп ала аласыз да. Анан следующий квадратты тартасыздар. Эң ылдыйкы квадрат ас алат, ас берет. Бул квадраттагылар аутсайдерлер да. Аутсайдер дегендер эми мындай грубый названиясы неудачник деген эле сөз да. Эмнеге дегенде булар ас берет, ас алат да. Мисал үчүн шанс болуп атса дагы, кой, аны жөн эле коелучу, ушул эле жетет, ушинтип эле жашайлы. Же болбосо, ушул эле машинаны алыш керек, бул бензинди аз жейт, экономный, запчастьтар дагы арзан, ушул эле жетет бизге. Же болбосо, мага ушул эле жумуш болот, мен көтөрүлгөндө каяка бармак элем, же элдерди башкара албасам, мага ушул эле жетет, же ушул эле айлык жетет. Иши кылып, бул адамдар өзүн постоянно мындай ушул эле жетет, башка кереги жок деген адамдар бергенде да эчтеке бере албайт да, эч кимге эчтеке бере албайт, анткени өздөрүнө жетпейт да. Ошондуктан возможно акчасы жетпей, айдын аягына чейин акча жетпей, бирөөдөн карыз алып, анан жаңы айлык алганда кайра тиги карызын берип, ушинтип жашап келген адамдар да. Анан экинчи типте булар өтө көп берет, анан аз алат да. Буларды герой деп коет. Негизи эле геройлор мамлекетке өтө пайдалуу экен да. Мамлекет буларга атайын орден, медальдарды берип, поощрять этип турат экен да. Канчалык мамлекетте геройлор көп болсо, ошончолук мамлекетке жанагы бийлик өкүлдөрүнө бул пайдалуу экен. Анткени аларды пример койсо болот да. Мына бул аз эле алып атат, зато көп берип, элге кызмат кылып атат. Силер да ушундай болгула депчи. Азыр алыс деле барбайлы, биздин медиктер, врачтар, биздин мугалимдер мына ушуларды герой кылышат да. Анткени булар өмүрүн, ден соолугун, энергиясын, убактын, жаштыгын бүт ушул элдерге деп берет, бирок мамлекет буларга жакшы айлык маяна төлөп бербейт да. Западный өлкөлөрдө мугалимдерге,
врачтарга жакшы төлөп берет. Мугалим болуш керек, врач болуш керек. Бирок мыкты врач, мыкты мугалим болуш керек да, ошондо бир дополнительный подработкаларды кылса болот. Мисалы үчүн мыкты мугалим болсо ошондой эле өзүнүн окуучуларына сабак берип, андан кийин мыкты өзүнүн жеке брендин түзүп, Facebook, Instagram'дан страницаларды ачып, ошо өзүнүн берген предметинен видео сабактарды жазып, анан ошол аркылуу мындай частный дагы сабактарды берип, жакшы акча тапса болот да. То же самое врачтар, эгер мыкты врач болсо, өзүнүн жумушун кылат мекемеде, андан кийин отдельно дагы бир частный практикалар менен акча майына тапса болот да. Ошон үчүн даже если герой позициясына кирсеңиздер дагы бул өтө сонун, жаман эмес, бирок дополнительный заработокты ойлошуңар керек да. Анткени айлык жанагы мамлекеттин айлыгына сиздер өзүңүз каалаган нерселерди ала албайсыздар, саякаттай албайсыздар, жана жашоого бир аз кыйыныраак болот да. Ошондуктан дайыма мен ушул кесипте мыкты болоюн, кошумча булактарын дагы ачып табайын дешиңер керек да. Убагында мен деле студент кезимде 2 жыл мугалим болуп, мектепте иштегем. Мектепте ушунчалык 9 класстарга жакшы сабак бергендиги үчүн ата-энеси келип мага ыраазычылык берип, анан сиз ораторский искусстводан да сабак берет экенсиз, ошо балдарыбызга платный сабак берсеңиз төлөп берет элек деп өздөрү келип сунушташкан да. Ошондуктан дайыма өзүңүздүн профессияңыздан мыкты болсоңуз акча болот. Кийинки квадрат бул өтө начар квадрат, ушу квадраттан чыгышыңар керек да, буларды паразит деп коет. Паразитти өзүңүздөр деле билесиз, здоровый организмге жабышат дагы, ошо здоровый организмдин ресурстарын, сокторун соруп жашайт да. Эч кандай пайда алып келбейт, бир гана алат, бир гана сорот. Убакыт келет, паразит эчтекеси жок калат да. Мен гана алышым керек, мен постоянно гана алышым керек деген позицияны жокко чыгарышыңар керек да. Эгерде жумушты иштеп атса, мисалы үчүн көп мен ушу мамлекетте айлык алып иштегендерди көрөм да, лишь бу убакыт өтсө дешет. Ушул убакыт өтсө, батыраак кетсем, өзүм жыргасам, айлыкты алсам деп эле ушундай да ойлор, эч кандай бир пайда алып келейин, кызмат кылайын, иштейин, көйгөйдү чечейин деген ой жок. Начальниктер деле көрүп турат да, паразиттерди увольнять этет да. Анан кээ бир паразиттер бар, мындай колунда бар адамга жабышат, ага аябай кошоматчыл кылат, анын эсебинен жашайт, анан кийин башка бир андан дагы мындай байыраакты көрүп калса, тигини таштайт дагы тиги жакка жармашат. Бирок аягы анын баары мындай жакшы бүтпөйт да, анткени бүт бардыгы билинип калат да кийинчи. Ошондуктан паразиттен чыгышыңар керек. Анан эң мыкты квадрат, өтө мыкты квадрат бул, конечно же, лидер. Лидер көп берет и алганды да билет да. Өтө мындай элдерге жумуш орундарын куруп берет, коомго мындай абдан пайдалуу услугаларды, товарларды чыгарат. Ошол лидерлер именно жакшы бир ачылыштарды жасайт, иши элге кызмат кылган адамдар и алганды да билет. Пайда түшсө, прибыль түшсө, аны үй бүлөсүнө сарптап, саякаттап, жакшы машина минип, жакшы үйдө жашап, иши кылып, лидерская позиция бул көп берүү, анан алганды да билүү да. Ушул эң туура стратегия. Эми сиздер сурап атасыздар, кантип мен лидерский позицияга чыгам? Мына мисал үчүн сиздер өзүңүз кайсы квадратта экениңерди аныктадыңар да. Эгер паразит квадратта болсоңор, анда сразу эле аутсайдер квадратка өтүшүңөр керек да. Мейли мен албай эле коеюн, мейли азыр акчам жок, кыйналайын, бирок бир нерсе жасаганды үйрөнөйүн. Корошуп урсам дагы өзүмдү өзүм мындай камсыз кылгандай болоюн деп акырын аутсайдерге өтөсүңөр да. Аутсайдер болгондо бир стажировка кыласыңарбы, мындай подработка кыласыңарбы, зато уже башка бирөөдөн акча албай каласыңар да. Мисал үчүн ошол эле студент болуп кезимде жүргөндө филология факультетинде кыздар тетигил айылдан келчи да, кыздар айылдан келип, анан туугандарында Бишкек шаарында жашачы да. Анан эмтиги ата-энеси деле көп акча бере албаса, чужой үйдө жашап атса, чужой үйдөгү адамдар
жаман көрсө эми дагы бирөө келди, эми бул дагы тамак жейт деп, эми бардыгыбыз эле адамбыз да. Анан ал кыздар студенттен кийин барып пол жууп иштешчи да. То есть бир организация, офистер менен сүйлөшүп алып, кечки маал пол жуйм, айлык маянасы мындай деп, бул аябай мындай жакшы көрүнүш да. Эмнеге дегенде өз маңдай тери менен акча иштеп, ошол жашап аткан туугандарына продукт алып барып, аларга жаман көрүнбөй, и өзүнүн да жол кирүү, майда чүйдө расходторун жабышчы да. Бул өтө жакшы да. Азыркы учурда кыздар бир аз легкийрээк жолун таап издеп калышыптыр. Эми канчалык деңгээлде ошол туура эмес, эми аны бир гана Кудай көрүп турат. Бирок слишком адеп ахлакты дагы сакташ керек деп ойлойм да. Анткени адеп ахлак бул адамдын фундаменти. Эгер фундамент прочный болсо, адам өзүнүн жашоосун куруп кете алат да. А эгер ошол фундамент аябай мындай слабый болсо, анда кийин жашоо турмушунда өзүнө гана өтө татаал болот да. Ошондуктан лучше маңдай тери менен таза акча иштеп, аз болсо дагы расходторун бир аз кысып жашаш керек. И андан кийин аутсайдерден кийин сразу геройго түшүш керек. То есть көп бергенди үйрөнүш керек да. Бир стажировка кирип, аз майнага иштеп, а жерден тажрыйба топтоп, билим алып. Мына мисал үчүн мен эң биринчи кирген компания, маркетинговый компания, айлыгы болгону 8000 сом болчу да. Ошо 2 ай иштедим, ай сайын болгону 8000 сомдон алдым. Бирок өтө чоң тажрыйба, өтө чоң билим алдым. И ошол билим тажрыйбанын аркасынан мен өзүм маркетинговый агентство, то есть рекламный агентство, жарнама агенттигин ачып кеткем да. Ошондуктан сиздер башында опыт алыш үчүн даже аз акча төлөсүн, даже бекер иштеңиз, сиз каалаган кесипке кирип алып, бирөөгө жардамчы болуп кириңиз, волонтер болуңуз, стажировкага кириңиз, өтө көп бергенди үйрөнүңүз да. Мен моуну жасап коеюн, мен моуну аткара коеюн, мен убакытым бар, дагы кандай жумуштарды аткарсам болот деп өзүңүздүн жумуш берүүчү адамыңызга сунуш кыла берсеңиз, ар бир жумуш берген адамга бул өтө мындай кубанычта да. Мага деле бирөө келип, Чыңгыз байке, мен моуну кылайын, моундай кылайын деп атам, ушуну да кылбайлыбы деп сунуштарды киргизе берсе, и плюс мен өзүм аткарам, сиздин убакытыңыз кетпейт десе, мен жыргап эле 2 руками андай адамды жумушка алмакмын да. Ошондуктан мага эмне берет дебей, мен эмне бере алам деп башташыңар керек, и герой болушуңар керек да. Анан билим, тажрыйба, квалификация болгондон кийин уже, конечно, акча өзү келе баштайт да. Начальник көп төлөй баштайт, клиенттер көп поощрение акча бере баштайт, чаевые дополнительно деп. Плюс клиенттер өздөрү сиздерге очередь болуп башташат. Ушул аябай жакшы тейлейт, ушунун товары жакшы, ушунун услугасы жакшы депчи. Ошондуктан лестница оп-оңой. Эгер паразитте болсоңор, аутсайдерге өтөсүңөр, эгер аутсайдерде болсоңор, геройго өтөсүңөр, эгер геройдо болсоңор, акырындан лидерликке өзүңөр эле келесиздер да. Лидерликке көбү келе албайт, герой бойдон кала берет да. Неге дегенде өзүн алууга татыктуу сезбейт экен. Мен кантип эле алам, эми элдер албай эле иштеп атпайбы, эл катары эле иштей берейин, албай эле коеюн дегендер бар да. Анан чынында эми сиздер ушунча мээнет, аракет, энергия, убакытыңызды кетирип атсаңыз, кантип албайсыз. Мына Чыңгыз Исмаилов мен окутуп кой, мен мынча төлөйм десе, мен кой, мунун акчасын албай эле коюш керек, өз араң жашап атыптыр, бекер эле окутайын десем, мен ал адамды наоборот иждивенец болуп көндүрүп коем да. Эмнеге дегенде ал билимди баалабай калат. Бул бекер эле билим турбайбы? Мен не кылам, окубай эле коеюн, бекер эле терден деле окуп алам да депчи. То есть ал башка бирөөнүн мээнетин баалаганды мындай үйрөнбөйт, алыс болуп калат да. Ошондуктан ар бир пайдалуу нерсенин баасы болот. Эгер адам ошол баалуулукту сезе билип акчаны төлөгөндө, ошондо гана пайда ала алат да. Эгер бекер болсо, бардык нерсенин баркы кетип калат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бергенди да үйрөнгүлө, алганды да үйрөнгүлө да. Ошондо гана лидер боло аласыздар. Анда эмесе сиздер менен жолукканга чейин сак саламатта бололу.